Урматтуу мекендештер, адатымча унчукпай коюуга укугум жок деп дагы бир жолу силерге кайрылууга туура келди. Эми үчүн дегенде бүгүн Кыргызстан 30 жылдан бери Кыргызстан эли күткөн дагы бир күн келди. Бул күн президенттик талашуу же парламенттик шайлоо эмес. Мамлекетибиз, коомубуз, элибиз жашай турган башкы мыйзамыбыздын тагдыры чечилип аткан күн. Бул президенттик шайлоодон дагы, жогорку кеңешке болгон шайлоодон дагы, башка тарыхый окуяларга бардыгына салыштырмалуу эң чоң процесс жүрүп жатат. Башталды. Мына ушуга байланыштуу замандаштарыма, мекендештериме кайрылып коюуга туура келди. Эми үчүн дегенде бүгүн коомубуз үйрөнгөн адатыбызча экиге бөлүндү. Конституциялык реформага колдоочулар, демилгечилер, баштоочулар бир тарап болсо, ага каршылар экинчи тарап. Ошондуктан мен ушул эки тарабына тең кайрылгым келди. Биринчи, конституциялык реформаны колдоп жүргүзүп жаткан азыркы бийликте турган инсандарга, ошол конституциялык реформаны жүргүзөбүз деп отурган же ошол идеяны түрткү болуп аткан адамдарга кайрылгым келет. Албетте, ошол адамдардын эң башында азыркы президенттикке талапкер премьер-министрибиз болгон Садыр Нуркожоевич Жапаровго. Анын командасына кайрылгым келет. Эми үчүн күткөн күн келди дедим. 1994-93 жылы эгемен Кыргызстандын биринчи конституциясы 3 жылга жакын элдик талкууда. Анан жогорку кеңеште 3 окуудан 6 ай мүнөтү менен талкууланып, альтернативдүү конституциянын долбоорлору жогорку кеңешке киргизилип, ага президенттен тартып бүт жөнөкөй ар бир жумушчу, ар бир кичинекей кабинетте иштегендер талкуулап отуруп кабыл алынды эле. Ошол 93-жылкы конституциябызды бир жарым жыл өтпөй, ошондогу биринчи президентибиз Аскар Акаевич мен Англиянын королевасындай болуп калдым деп бийлик кумары менен бузган. Референдум өткөзгөнгө укугу жок болсо дагы 94-жылы октябрь айында референдум өткөзүп, мамлекеттик конституцияга өзгөртүү киргизүү жөнүндө. Ошондон бери канча жыл ошол 93-жылкы конституция 12 жолу бузулду. 12 жолу жамачыланды. Негизинен Акаев тарабынан 4 жолу, андан кийинки бийликтерден 2 жолу ушундай бузулуп келатат. Бирок бир да жолу бардык конституцияда жазып коебуз биринчи статьясында. Кыргызстандын эли эгемендиктин ээси бийликтин бирден бир булагы. Ошол бийликтин ээси болгон элден бир да жолу сураган жокпуз. Биздин башкы мыйзам кандай болуш керек? Биз кандай коом курушубуз керек? Кандай бийлик болуш керек? Бийлигибиз ким башкарыш керек? Президентпи же парламентпи деген жөп жөнөкөй суроо коюлган жок. Президент 3-4-5-6 адамды тар чөйрөсү менен алат дагы, ушу 12 жолу конституция өзгөртүлүп келди. Мына быйыл дагы так ошондой жол менен, урматтуу Садыр Нуркожоевич, күтүлбөгөн жерден 80 депутаттын атынан конституциянын жаңы мыйзам долбоору чыгып кетти. Бул эски жол болуп калды. Тар чөйрө даярдап, 80 депутаттын колу койдурулуп, анан долбоор азыр чыгып кетти. Бирок мен ачык эле айтып коеюн, сизди Кудай сактады. Мына тез эле ошону байкап, сиз туура жолго бүгүн түштүңүз. Конституциялык реформаны кийинчерикке коюп, мурдагы президенттер кылбаган ишти баштап 10 январда өзүңүз менен ошо конституцияга байланыштуу же Кыргызстандын башкаруу формасын, шайлоо системасын
koyom деген ниетті білдірдіңіз. Мен сіздің бұл ниетіңізді қолдаймын. Бірақ бұл ниетіңіз тұруқты бұл. Ошол ниетіңіз ишке ашабы? Менің күмөнүм бар. Анткени бүгүн Акаевдин айланасында Бакиевди, Атамбаевди, убактылуу өкмөттү эшигин сагалагандай эле кошоматчылар сиздин эшикти сагалап жүрөт. Алар ошол президентти элден сурап эмне кыласыңар? Биз даярдап беребиз, референдумга салып эле алып берип коебуз, сиз айткандай кылып жаза коебуз деген адамдар жүрөт. Мына ошол адамдар ошол эски президенттердин жолуна сизди түртүп жатат. Дагы бир жолу айтам. Сиз ал жолдо ниетиңизди буздуңуз. Жок. Кетенчиктедиңиз. Ошон үчүн сизди Кудай колдоду дедим. Бирок биротоло чекит кое элексиз. Мен сизге ушуну каалайм. Биротоло чекит коюңуз. Ошол эгемендиктин ээси, бийликтин бирден бир булагы болгон элден жөнөкөй эки суроону коюңуз. Ал биринчи, бүгүн коом талашып аткан, экиге бөлүнүп турган суроо. Конституциянын жаңылашын колдойсуңбу, колдобойсуңбу деген суроо. Себеби бул конституция өзгөрүлбөсүн. Биз буга каршыбыз, буга жол бербейбиз деген күч пайда болду. Алар да биздин мекендештер, замандаштар. Алардын да пикирин сыйлаш керек. Алар ким болуп калыптыр? Алар баягы эле эскилер. Сизге жаңы конституцияны алып беребиз, жаңы конституция ала коебуз деген сиздин айланаңызда жүргөн кошоматчы сойкулар бар. Мына ушул эки күчтөн сиз жаңылбаш үчүн ошол элдин өзүнө ушул суроону коюңуз. Бүгүнкү конституция өзгөрүлүшү керекпи же керек эмеспи деп. Эл анан 10 январда керек десе, анан сиз ошол элдин экинчи суроо кошо коюлат да, ошого жараша конституциялык реформаны башкарасыз. Ошондо сиздин конституция өзгөрүлбөсүн деген каршыларыңыз дагы оозу жабылат. Анткени элдин эркинен өткөн бийлик баалуулук жок. Эч ким сизге кайшы айтпай калат. Экинчи суроо, башкаруунун кайсы түрүн колдойсуң деген, парламенттикпи же президенттикпи деген суроо элге чыгыш керек. Ошондо бүгүн парламентаризмди колдоп аткан, парламенттик системаны колдоп аткан каршылаштарыңыз мүмкүнчүлүк болот алардагы. 10 январга чейин парламенттардык башкаруунун баалуулуктарын элге агитация кылганга. Ал эми президенттикти колдогон, президенттикти башкарууну колдогондор дагы бир ай бою президенттиктин баалуулуктарын элге жарыялайт. Элибиз жөнөкөй ушул президенттик башкаруу эмне, парламенттик башкаруу эмне экенин түшүнөт. Дагы адашпай анан туура жооп берет го деген ойдомун. Сиз ошого элдин берген жообуна жараша, анан эгерде парламенттик десе, парламенттик системага камтыган конституция жазылыш керек. Эгерде элибиз президенттик десе, президенттик система камтылган конституция жазышыңыз керек. Биз азыр жанагы парламенттик системаны колдоп аткан менин эски үзөңгүлөштөрүм айтып аткан, бизде парламенттик система орнай элек. Биздин элибиз андай системаны көрө элек. Парламенттик системаны биз түшүүбүзгө да кире элек. Биз мыйзамсыз, узурпацияланган президенттин бийлик алдында жашап келатабыз. Ошондуктан ушул маселени дагы мен ойлойм элге чыгарышыбыз керек. Үчүнчү талаш маселе. Жанагы бизге парламенттик система керек, партиялык тизмени шайлатуу системасын бузбашыбыз керек дегендер, алар да саясий күч. Алардын да пикирин сыйлашыбыз керек. Бирок бул маселени дагы биздин элибиз чечишибиз керек. Анткени депутатты эл шайлайт. Саясий партиялар шайлансын деген азыркы конституцияда жок. Партиялык тизмени шайлансын деген да жок. Азыркы конституциянын 2 статьясында Кыргызстандын эли Кыргыз Республикасынын президентин жана жогорку кеңештин депутатын түздөн түз тике шайлайт деп турат. Депутатты тизмен эмес, адамды депутатты шайлайт деп турат. Ошондуктан бул дагы талаш боло бербеш үчүн дагы бир жолу элге салып туруп тастыктап алсаңыз, 10 январдан кийин Кудай кааласа, Кудай бууруп президент болуп калсаңыз,
el kalaganda şayloo sistemasi menen jogorku kengешке şayloo ötkürөбүз. Men azırkı biyilikti koldoп жүргөн, o şerde жүргөн депутаттарды, саясатчыларга айтарым. Көпчүлүгүңөр 15-жылда Атамбаевка ошентип айланасында жүрүп 16-жылкы конституцияны өзгөрүүгө алып бергенсиңер. 17-жылдан бери Сооронбай Шарипович Жээнбектин айланасында жүрдүңөр. Бүгүн толугуңар бойдон Садыр Жапаровдун офисинин эшигинде жүрөсүңөр. Жашыруун деле эмес. Бирок Атамбаевди, Жээнбекти сатып кеткендей, же болбосо ошолорду анга түрткөндөй Садыр Жапаровду дагы анга түртпөгүлө. Мына айтканыңыздай кылып беребиз, сиз айтканды бир паста алып беребиз деп жүрүп, мына ушул акыбал болду. Атамбаевдин айтканын кылып берип жүрүп, кийин Сооронбайдын айтканын кылып, Атамбаевдин кол тийбестигин алып бердиңер. Кече Сооронбайдын башына, президент Сооронбайдын башына күч келип турганда 3 партиядан 3 киши чыккан жоксуңар. Коргойбуз деп. 3 киши чыккан жоксуңар. Эми ошондой убада азыр Садыр Нуркожоевичке да берилип атат. Ошондуктан Садыр Нуркожоевич, сиз угуңуз аларды дагы. Бирок сиздин бетиңизге түз айткан, тике карап айткан, мага окшогон аксакалдарды да угуп коюңуз. Биз бийлик талашпайбыз. Биз депутат президент болобуз дебейбиз. Биз бийликте болгонбуз. Биз келечек тандагыбыз келет. Бир президенттин ким келсе эле президенттин конституциясын каалабайбыз. Конституция жалпы элдин конституциясы болуш керек. Акаев келгенден кийин өзүнүн конституциясын жазды дагы, Акаев кеткенден кийин Акаевдин конституциясы дароо эле жок болду. Өзү менен кошо ала кетти. Бакиев өзүнүн конституциясын жазды, 10-жылы ал конституцияда Бакиев менен кошо кетти. Мына бүгүн убактылуу өкмөттүн конституциясы күнү бүттү. Биз өзүбүз билгендей 20-жылдын 1-сентябрына чейин бул конституция өзгөрүлбөйт, сакталат деген экөөбүз 10 жылдык мөөнөт бүткөндөн кийин азыр жанагындай добуш суроо коюлса, элдин 90% бул конституция өзгөрүлүш керек деп добуш берет. Демек, убактылуу өкмөттүн конституцияда жашабы бүттү. Анткени бул конституцияда элге жакшылык алып келген жок. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү катары мен элден кечирим сурайм. Биз жакшы мыйзамды силерге бере албадык. Биздин конституциябыз силерге жакшылык алып келе алган жок. Турмушуңар оңолгон жок. Коомубуз тынчыган жок. Коррупция арылган жок. Чет элге берилген кен байлыктар кайтарылган жок. Убактылуу өкмөттүн ошол парламентте отурган, президент болгон мүчөлөрү ошол биз 10-жылы жазган конституцияны өздөрү бузду. Өзүбүз буздук. Мына бүгүн координациялык конституциялык реформа боюнча конституциялык кеңешме түзүлүп иштеп атат. Ошол кеңешме легитимдүү эмес. Ошондуктан биз бул менен кызматташпайбыз, булар менен иштешпейбиз деген ошол конституциялык реформа каршыларга кайрыларым эми. Мына мен алдыма атайын 4 китеп алып келдим. Мунагу биринчи китепте 90-жылдан 2000-жылга чейин Кыргызстандын тарыхы жазылган. Акаев канча конституция референдум аркылуу оңдоп алса, бардыгы бар. Ким жумушчу топтун мүчөсү болгон? Ким конституциялык кеңешменин мүчөсү болгон? Кантип референдумга алынып чыгылган? Кантип 90-жылкы конституция узурпацияланган? Экинчи китеп 2000-жылдан 2005-жылкы доорду камтыйт. Кантип Кыргыз-Кытай чекарасы Үзен Кууш Беделден 60 километр Карасайга чейин жылып кеткен. Кантип Аксынын эли атылды.
Emçün Akаев 2005-жылы качып кетти. Emçün Акаевдин конституциясы 2005-жылкы революциянын башкы талабы болду. Конституциялык реформа керек деген. Emçün андан кийин революция менен бийликке келген Бакиев революциянын талабын аткарган жок. Мына китеп 2005-жылдан 2010-жылга чейин тарых. Бакиевдин конституциялары кантип кабыл алынды? Бардыгы ушул жер. Ак Жол партиясы кантип келди? Бул китеп 2010-дон 2020-жылга чейин китеп. Убактылуу өкмөт кантип бийликке келди? Кантип жана Текебаевдин конституция деген конституция кабыл алынды? Бүгүн Текебаевди күнөөлөп атасыңар. Текебаев жалгыз эмес. 300 ачык конституциялык кеңеш менен мүчөсү отурасыңар. Ошонун көбү азыркы конституциялык кеңеш менен да мүчөсү болуп атасыңар. Жалгыз Текебаев күнөөлүү эмес. Убактылуу өкмөт декрети менен конституциялык кеңешмеге укук бергенбиз. Бир Текебаев эмес. Ошон үчүн конституциялык кеңеш 10-жылкы конституцияда кемчилик болсо, бир Текебаевка жүктөбөй бардыңар мойнуңарга алгыла. Бул документ чыгарма эмес. Мына 4 китеп. Менин көркөм чыгармам эмес. Архивтерден, расмий алынган документтерден куралган, юридикалык документтерден куралган, расмий документтер тиркелген китеп. Муну айтып атканым, ушундай жаңы конституция, бир жаңы жол менен конституция алабыз деп турганда, адашпаш үчүн ушуну бир окуп койсоңор деген сөз болуп атат. Бизге окшогон эле конституциялык кеңешпе иштеген экен. Башкаруунун 3 түрү боюнча указ чыгарылган экен. Аны эмне үчүн бул добушка коюлбай калды? Бүгүн эле Садыр Жапаров ойлоп чыгарбаптыр да муну. 20 жыл, 30 жылдан бери келаткан нерсе экен да бул деген нерсеге келесиздер. Бул жалпы элдин талабы болгон, жалпы саясатчылардын талабы болуп келатат. Бирок ушул бүгүнкү күндө конституциялык реформа биз ошого азыркы конституциянын өзгөртүүсүнө каршыбыз дегендерге айтарым. Чындыгында силер конституциялык реформага каршы эмессиңер. Азыркы партиялык тизмеге каршысыңар. Ар кандай шылтоодо айтып атасыңар. Ушул партиялык, мафиялык системаны сактап калалы деп атасыңар. Парламенттик система жана мен башында да айттым, али жок бизде. Куралган жокпуз. Эгерде чындап эле силер парламенттик система, парламенттик башкаруу керек десеңер, келгиле. Азыр аянтча түзүлүптүр Академия наукта. Ошол жерде конституциялык кеңешме иштеп атат. Эшиги ачык экен. Мен 2 күндөн бери бардым. 2 секциясына катыштым. Өзүмдүн пикиримди айттым. Силер да ошол жерге келип айткыла. Ошол жерге өзүңөрдүн парламенттик системаны болбосо ошол жерге киргизгиле. Алар силерди чакырып атат. Эшиги ачык экен. Талаша турган эч нерсебиз жок. Конституцияны силер Жапаровдыкы дебегиле. Конституция жалпы элдики, келечектики. Эгер Жапаров өзүнүкү кылып алам десе, силер так ошого каршы чыккыла. Ага каршы чыгуунун жолу ошол жерге барып иштеш керек. Ошол жерге барып сунуштарды берип, андан кийин сунуштар өтпөй калса, жеке президенттин гана кызыкчылык каралып атса, ошол факты менен элге чыккыла. Эч кандай сунуш бербей, ошол площадкага аянтты пайдаланбай туруп эле 200-300 кишини чогултуп алып митинг кылганыңар, бул кезектеги саботаж. Мен ошончуктан бүгүнкү конституциялык реформага каршы болуп аткан адамдарды азыркы конституциялык реформага макул болуп, азыркы жанагы 80 депутат даярдаган долбоорду жазып аткандарга, ошолор мен көрдүм. Ар бир статья боюнча өтүп атыптыр. Аларга караганда каршыбыз деп жүргөн менин үзөңгүлөштөрүм. Силер тажрыйбалуусуңар. Силер опыттуусуңар. Силер башыңардан өткөргөнсүңөр. Силердин тажрыйбаңар бүгүн керек. Конституция элге керек. Оппозицияга да керек, позицияга да керек, бийликке да керек, жаштарыбызга да керек, картаңдарыбызга да керек, чет өлкөдө жүргөн мекендештерибизге да керек.
Antkeni bu жалпы mamlekettin elibizдің başka mıyzamı. Eldin turmuşu uşul mıyzamымен anıktılады. Eldi başkaram degen beyliktin ıygarım hukuku da uşul mıyzamымен anıktалады. Anan uşul vaqtda biz buga karşыбыз деп болар болбос шылтоо менен четке чыгып кеткен, мен ойлойм бул мамлекетчил саясатчы иш эмес. Мен урматтуу ошондой мекендештер силерди чакырам. Biz karşыбыз деп митингке чыккандан көрө конкреттүү сунуштар менен барып иштечүүгө чакырам. Мен өзүмдүн сунуштарымды бердим. Мен өзүмдүн сунушумду айтып атам. Эски жол менен тар чөйрөдө даярдалып, анан элге жамылып ала койгонго мен каршымын. Конституция негизги маселелер элге салынып, андан кийин конституция кабыл алынып, иштелип чыгып, конституциялык кеңешме тарабынан керек болсо силер өзгөрчө даярдап чыккыла. Ана мыйзам чыгаруу, бийлик аркылуу, парламент аркылуу 3 окуудан аралыгында элге чыгарылып 93-жылкы конституциядай болуп. Парламент тарабынан кабыл алынып, анан керек болсо ошол кабыл алынгандан кийин дагы бир жолу референдумга чыгарылып, ушундай жол менен кабыл алынууну мен колдойм. Ошол үчүн азыркы бийлик ээлерине мен ушуну катуу талап кылып атам. Менимче Садыр Нуркожоевич ошол үчүн конституциялык реформаны кийинки жылдыра турайын, азыркы негизги маселелерди коеюн деген ниетин мен колдоп жатам. Ачык айттым. Эми бүгүнкү коомубуздагы жаштарды, айрыкча активдүүлүктү көрсөтүп аткан билимдүү жаштарыбызга соцсеттерде Facebook, ноутбук жана башка соцсеттер менен активдүүлүктү көрсөтүп аткан мен инилериме, балдарыма, кыздарыма кайрылып кетейин. Мен чет өлкөдө жүрөм. Айрым YouTube'da, Facebook'larda силердин кайрылууларды түрк тилдүү башка элдин адамдары, жарандары да окуп атат. Казак туугандар, өзбек туугандар, түрк туугандар, түркмен туугандар, алар түшүнөт экен кыргыз тилин. Урматтуу инелерим, эгерде силер кайсы бир президенттикке талапкерди колдонсоңор, сөгүнбөгүлөчү. Уят сөздөр менен сөгүнүп, анан бирөөдү коргойм дебегилечи. Азыркы президентке талапкерлер силердин ошо уят сөз менен экинчи анын атаандашын сөккөнүңөр ал деле муктаж эмес. Силер жалпы кыргыз элин уят кылып коюп атасыңар. Дүйнө жүзү бүгүн кыргыз элине суктанып турат. Эркин баатыр эл экен. Жоокер эл экен. Эч кимге баш ийбеген, кул болгусу келбеген экен эл деп. Бирок жанагындай сөгүнүү, уят сөздөр менен сөгүү болбогон жоруктарды таштагылачы. Баатыр элге бул жарашпайт. Баатыр эл айкөл болот, көтөрүмдүү болот. Келечекте президент болом деген силер колдоп аткан кайсы бир талапкер дагы көтөрүмдүү болуш керек. Чыдамкай болуш керек. Силер аркылуу же өз аркылуу саясий оппоненттерди чычалап, анан силер аркылуу жанагындайды уюштуруп атканын мен аларды да колдобойм. Бирок өтө активдүүлүк көрсөткөн жаштарга кайрыларым. Маданияттуулукту көрсөткүлө. Укуктук маданиятыңарды көрсөткүлө. Жоокерлик көчмөн элдин тукум экениңерди көрсөткүлө. Өзүңөр эздик жасап, дүйнө жүзүн суктантып, бали кыргыз элиндеги туруп, бирок жанагындай YouTube'da, Facebook менен кээ бир үкөлөрүбүз кайра элди уят кылып коюп атат. Ойлонуп көргүлө. Мен силерди ушуга чакырам. Адептүүлүккө, ыймандуулукка. Жалпы элибизге Конституция эмне берет эле дебей, президент депутат шайлаганга караганда бүгүнкү Конституцияга байланыштуу реформага активдүү катуу тургула. Президент 5 жыл, 10 жыл иштейт, кетет. Депутат 5 жылга шайланат, кетет. Ал эми Конституция, жакшы Конституция 100 жылдап жашайт. Аны менен жалпы силер жашайсыңар. Бийлик жашайт. Келечекте уул кыздарыбыз жашайт, билим алат. Адамдардын кылмышы болсо ошол
Конституция негизинде соттолот, же акталат. Ошондуктан силер Конституцияга келгенде жана убактылуу келген, силер колдоп аткан жаныңарды берип коргойбуз деп атпайсыңарбы? Конституцияга келгенде кайдыгерлигибизди токтотолу. Мына биз 2 революция, мына азыр 3-чү болду. Революция менен бийликти жеңебиз так, бирок эми ошол Конституцияга келгенде кайдыгерлик кылып кетип калабыз. Анан президент келет дагы өзү каалагандай Конституция жазып алып, эски жолго баа мурдагыдай эле кете берет. Анан кайра айтабыз, эмне өзгөрүлдү? Акаевдин ордуна Бакиев келди, Бакиевдин ордуна Атамбаев келди. Себеби биз ошол баш мыйзамыбызда аягына чейин турбай коюп атпайбызбы? Мына Американын Конституциясы 133 жыл болду. 233 жыл болду. 47-чи президенти келди кече. Президент өзүнүн Конституциясын алып келген жок. Биринчи президент Вашингтон убагында жазылган Конституция иштеп атат. Калганы келип ошол Конституцияны өзгөртөм деген жок. Себеби Американын эли башкы мыйзамын 13 жыл бою карап, ар бир штат ратификация кылып туруп анан алып алган. Элдин аты менен эл Конституцияга катуу турган. А президенттерди келип кете турган гана президент ушул Американын системасын бузбай турган кылып туруп жазып алган. Американын мамлекеттик системасы бузулбайт. Президенттер келет, кетет, келет, кетет. Депутаты келет, кетет. А система бузулбайт. Биз ошондой укуктук мамлекет куруп, укуктук мамлекеттин баш мыйзамына келгенде кайдыгерлик кылбайлы. Урматтуу карапайым эл, айрыкча айылдын эли. Мына эгерде азыркы президентке, азыркы премьер-министрибиз эми азыр талапкерде болуп атат президентке. Негизги азыркы конституциялык реформа керек деген демилгенин ээси Садыр Нуркожоевич сөзүнө турса, жанагындай негизги маселелер референдумга коюлуп, андан кийин конституциялык реформа кылса, активдүү тургула, активдүү катышкыла. Президент эмнеге гана укуктуу? Депутат эмнеге гана укуктуу? Соттор эмнеге укуктуу? Ар бирин окугула. Сен адам катары, бийликтин ээси катары, эгемендиктин ээси, ошол президентти, депутатты жаратуучу катары башкы бийлик сенин колуңда экениңди бил. Президентти сен шайлап атасың. Депутатты сен тандап атасың. Анан эмне үчүн ошолор иштей турган мыйзамга келгенде тандабай коесуңар? Мен шайлаган президент, ал Конституция сеники эмес, бул биздики, биз жашайбыз. Сен бизге жөнөкөй сөздөр менен түшүндүр деп айтып талап кылгыла. Жанагы президенттик башкарууга каршыларга парламенттикти колдогондорду алар сурагыла, парламенттик эмне берет? Эгер парламент башкарса, райондук жергиликтүү бийлик эмне болот деп. Парламенттик башкарууда бул бийлик негизинен горизонталдуу кетет. Парламент биздегидей болуп, азыркы парламенттегидей болуп, коалициялык кеңеш менен айыл өкмөткө чейин бийликти бөлүп албайт. Жогорку кеңеш депутаты өкмөттү гана түзөт. Жергиликтүү кеңеш жергиликтүү бийликти шайлайт. Америкада даже президенттик өлкөдө, Америкада штаттарда депутаттарын, губернаторун эл өзү шайлайт. Американын жалпы президенти аны дайындабайт. Парламенттик өлкө Германияда ар бир субъектисин өзүнүн ошол землянын башчыларын өздөрү шайлайт. Жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлайт отчетун. Мына ушуга окшогон нерселерди так билип алгыла. Сурагыла ошентип парламентаризмди колдоп барган жанагы билгендерден сурагыла, түшүндүрүп берсин. Президенттикти колдогондор президенттикти колдоп берсин. Тактап. Биз элибиз парламентаризмде да жашаган жокпуз, президенттик башкарууда да жашаган жокпуз. Мыйзамсыз президент узурпациялап алган партиялык, мафиялык өлкөдө жашап келатабыз. Үй бүлө башкарган. Мына азыр жакшы момент болуп турат. Ошон үчүн жалпы элге кайрыларыбыз. Активдүүлүктү көрсөткүлө.
Бұл Жапаров чекен, бұл Текебаев чекен, бұл Уақытыл Өкмет чекен, бұл Бакиев чекен, бұл Акаев деген ұнытқыла, келечекті қарағыла. Азыркы конституция келечектік болуш керек. Келечекте конституция ал жалпы елдікі болуш керек. Американыкындай. Ел келет, иштейт кетет, президент келет, кетет, иштейт кетет. Президент конституцияны оңдойм дебейт. Конституция туруктуу, эл туруктуу. Мына ошондой конституцияга умтулалы. Азыр жалпы аракет кылсак, ошондой кылабыз. Мына шайлоо адилетсиз болду эле. Адилеттүүлүктү жеңдиңер го. Адилетсиз президенттин кызыкчылыгын коргогон, же парламенттин кызыкчылыгын гана коргогон конституция кетип атса да так ошондой тикке тургула. 24-марттагыдай тикке тургула. 7-апрелдегидей тикке тургула. Кече 4-5 октябрдагыдай тикке тургула. Конституцияны кабыл алганга дагы. Эч кимге жол бербегиле. Мына ошондо биз келечектүү мамлекет болобуз. Мына түркмен башы болуп калат, түркмен башы болуп калат. Парламентти көлүк алса деп айрым чечен саясатчылар кыйкырып атпайбы? 95-жылы түркмен башы Сапар Мурат Ниязов аныктап кеткен. Түркменистан нейтралдуу мамлекет болот деп. Акаевге окшогон, Францияга окшогон демократиялык мамлекет курабыз деген эмес ал. Же Өзбекстандын президенти Каримов айткан, бизге демократияга 200 жыл керек деп. Эми бүгүн айтып атабыз, түркмен башы болуп калат деп. Ошол түркмен башы салып кеткен жол Түркменстан үчүн туура экенин бүгүн дүйнө жүзү белгилеп атат азыр. Мына Малайзияда да Түркменстандын элчиси өткөрдү. Жогорку деңгээлде өткөрдү. 25 жылдыгын. Түркменстандын өнүккөнүн көрсөттү. ООНдун деңгээлинде Түркменстан бүгүн эң коопсуз мамлекет деп таныды. Малайзия, Сингапур андан артта калды. Ашкабад эң коопсуз мамлекет деп танылды эл аралык деңгээлде. Эми дүйнөлүк өнүгүүсүн айтпай эле коеюн. Эми ошол президентине жанагынтип жүгүнүп кол чаап интип турса, ошол жүгүнүү болуп калат эмес. Ал ызаат. Кээ бир өлкөлөрдө алды менен кирип, арты менен чыгып кетет. Мына ошол өлкөлөр демократиялык өлкө эмеспи? Королдоруна, императорлоруна башкача мамиле кылат. Президентине башкача мамиле кылып келет. Бул ызаат. Бул каада салтка айланып калган ызаат. Ал мамлекетте андай диктатура жок. Бизде эмне салт болуп калды? Президент кетсин, алайдын чокусунда дагы же Америкада жүрүп туруп, уят сөздөр менен президентти сөгүү адат болуп калды. Же жалганбы? Азырда карап көргүлө ютубуңарды, фейсбугуңарды. Биз кандай ызаат кылып атабыз? Мен президенттерге болуспайм, мен президент институтун айтып атам. Ал эми качкан президенттер ошого татыктуу. Ошондуктан мен бүгүн Конституциялык кеңешмеге киргенде өзүмдүн сунушумда айттым. Президенттерден Конституциядагы экис президенттин статусу дегенди алып салгылачы деп айттым. Бизде дүйнө жүзүндө жок. Ансы деле таза иштеп кеткендин баары эле экис болот. Экис генеральный прокурор, экис депутат, экис президент. Ага особый конституцияда экис президент деп. Анан мамлекетке жанагындай күч келгенде экисти берсеңер деп кетип кала турган жагдайларга биз шарт беришибиз керек. Мен билем 2005-жылы Акаев Москвага качып кеткенде артынан бир топ депутаттар барган. Акаевдин суранганы ошол болгон. Экис президент деген кол тийбестигиңди сактап калгыла деп. Экис президенттин кол тийбестиги 2003-жылкы Акаевдин конституциясы менен киргизилген. Ага чейин болгон эмес. Мен историяны айтып коеюн. Акаев эмне үчүн киргизген? Конституциялык кеңешменин жумушу тобуна 5-6 адамга ал ушундай шарт койгон. 2005-жылы эгерде мага кол тийбестик, мен кеткенде экс президент болгондой мага, ана мен үй билме мүчөлөрүмө, жубайыма чейин кол тийбестик алып берсеңер, 2005-жылы мен президент болбойм деп. Кетем деп. Ошон үчүн 2 статьядан турган конституцияга киргизилген. 2005-жылы март революциясынан кийин
жубайларына, үй бүлө мүчөлөрүнө деген алынып салган, бирок экис президенттин кол тийбестиги ошол боюнча сакталып турду. 10-жылкы конституцияда биз кол тийбестигин алып койгонбуз. Бирок статусу кала берген. Ал ошол статусу жөнүндө закондо бирок кол тийбестиги жазылып калган. Мен бүгүнкү конституциялык кеңешмеден сурандым. Президенттер качып кеткени дагы, досрочный ишин таштаганы дагы, жоопко тартылган дагы ушуга жабышат. Кол тийбестик, экс-президентти кол тийбестиги деген жабышып атат. Мен бир сунушумду айттым. Силер дагы жанагы конституциялык реформага каршылар киргиле дагы күрөшкүлө. Ошол конституциялык кеңешмеге барып айткыла. Мен алар бул нелегитимный деп эсептебегенигер менен баары бир алар конституциянын долбоорун жазып атат. Эртең ошол өтүп кетсе эмне болосуңар? Анткени аны легитимдүү жогорку кеңештин спикери экс-президенттин милдетин аткаруучу түздү. Бул жерде легитимдүүлүгүнө шек жок. Мен юрист катары айтайын. Ошол конституциялык укуктун юридик илимин жактаган кишиге айтайын. Эгерде ошолдо бирок бул парламенттин мөөнөтүнөн ашык 5 жылдан ашык отурганы күмөн туудурса, анда келгиле активдүү катышкыла. Коомдук жарандын өкүлү, саясий партиянын өкүлү катары айтып туруп сунуштарды бергиле. Укпай койсо альтернативдүү конституциянын долбоорун иштеп чыккыла. Мен азыр Малайзияга бүгүн түндө учуп кеттем, барамдагы ошол конституциялык долбоор даяр болгуча өзүмдүн жеке конституциялык долбоорумду иштеп чыгам. Кийин парламентке тапшырам. Альтернатива кылып, мына ушул азыркы конституциялык совещанияга берем ошону. Мына меникин дагы карагыла деп. Анткени баарыбыз күрөшүбүз керек да. Баарыбыздын конституция, баарыбыздын башкы мыйзамда. Анан ушуну шылтоолоо эки жаат болуп алып, анан негизги мыйзамыбыз талкууланбай эле эки жааттын ажылдашканын элде алаксатканыбызды коелу. Мен силерди ушуга чакырам. Мен да айтып коеюн. Абдан опыттуу, тажрыйбалуу, билимдүү адамдар силер ошол жака кирбей атасыңар. Өмүрбек Чиркешевич, сен абдан тажрыйбалуу адамсың. Үзөңгүлөшүм, сен кир, аякка керексиң. Жатып алба, бекинип алба. Барда карбаш ошол жерге. Кетирилген кемчиликти моюнга ал дагы. Ушул жерде биз кетирген экөөбүз деп 10 жылдан бери сабак болду, үйрөндүң. Ушул жерде кетирип койгон экөөбүз деп. Кир дагы ошол тажрыйбаны ал дагы ошол жерде оңдот. Мен дагы бир кызымдын жазганын окуп атам. Токтогазиева фамилиясын жакшы билбей турам. Абдан грамотный экен, Западтан окупсуз. Доктор наук экенсиз. Сиз керексиз ошол жерге барыңыз. Жана башка ушундай билимдүү адамдарды чакырам. Эгер билимдүүлөр, интеллигенттер, тажрыйбалуулар барып жазбаса, катышпай койсок, анан албетте анда ошол ускуйтороп жазып алат да, чыгарат да. Анткени азыркы конституция сөзсүз өзгөрүлүүгө жатат. Аны өзгөртпөйм деген бул түркөйлүк. Өмүрбек Чиркешевич, азыркы конституция өзгөртүлүүгө жатат. Анын ичиндеги карама-каршылыктарды мен айтпай эле коеюн, аны өзүң жакшы билесиң. Эми үчүн өзгөрүлүш керекти өзүң жакшы билесиң. Менсиз да жакшы билесиң. Кайер өзгөрүлүш экенин да жакшы билесиң. Кел дагы ошол жерлерди өзүң оңдо. Өзүң жардам бер. Мына ошондо сен чыныгы парламентарийга историяда каласың. Азыр колуңардан келбейт, укугуңар жок, бул конституцияны эч ким өзгөртө албайт деген позицияда кайткын. Конституция сен экөөбүздүкү эмес. Конституция менен жалпы эл жашайт, келечек жашайт, мамлекет жашайт. Элдики бул. Мамлекеттики, коомдуку. Эч ким менчиктеги укугу жок. Мына мурдагы президенттер ошентип менин конституциям деп келип, кеткен сайын конституциясы кошо кетип атат артынан. Биз да ошентип жазып алып, убакыт өтпөт. Бизге шарт ошондой болгон. 1,5 айдын ичинде жаздык. Мына 10 жылда биздин конституциябыз оркоюп жарабай калды. Бардык жактарды чимкирик басып кетти. Чимкирик жок жерде калбай калды. Түрмөдө да чимкирик,
Ekisтерді алғанда чым керек, парламентте отырғанда чым керек, түрмеден шыққандар да чым керек. Мен ойлаймын, жана башка өзөңгүлөштөрүм, Россакына, Смайыл Сакович унчукпай койбогула, үндү чыгаргыла. Силер мүчө болбосоңор дагы келип туруп пикириңерди айткыла. Анткени силерде билим бар, тажрыйба бар, опыт бар. Аягында дагы бийлик ээлерине кайтарылып кетейин. Өзүңөрдү колдогон гана адамдардан конституциялык кеңешме түзгөн тожо туура эмес. Колдобогон каршылардан көбүрөөк адам киргизгиле. Садыр Нуркожоевич, мен мурда муну Сооронбай Шариповичкадагы Алмаз Шаршеновичке айткан. Сага кошоматтанып сени мактагандарды уккандан көрө, сенин бетиңе кемчиликти айткандарды көбүрөөк укчу. Ошолор менен көбүрөөк жолукчу. Алардын баары эле душман эмес. Алар сага жакшылык каалаган адамдар, так ошол сенин кемчилигиңди айткан адамдар. Мен муну Бакиевке да айткам, Атамбаевке да айткам, Отунбаевага, Жээнбековге да айткам. Кошоматчы өлтүрөт. А бетиңе мага окшоп түз айткандар сени жакшы жолго салып атабыз, үндөп атабыз. Мен мисалы 65-ке келдим. Мына кетип атам. Мен бийлик талашпайм. Бирок эч кимге дүжүрдө боло албайм. Анткени сенин айланаңда дүжүр болууга орун да жок. Алда качан кечеги мурдагы сенден мурдагы президенттин дүжүрлөрү сенин айланаңда жүрөт бүгүн. Мен табиятыма да туура келбейт. Ушу дүжүрлөрдөн арылчы. Андан көрө сага каршы душманым деген Текебаев менен жанагы Фейсбуктан, соцсеттен, маалымат майданынан айтышпай чакырып алып айтышчы, отуруп алып. Талашчы ошол жерге отуруп. Башка тандашың менен деле. Ким сага каршы болбосо чакыр дагы ошо менен отуруп алып сүйлөшчү. Бир жолу урушасың, эки жолу үчүнчүсүндө дос болосуңар. Анткени пикириңер дал келет. Биз диалог, сүйлөшүү менен конституцияны жазышыбыз керек. Өчөшүү менен эмес. Мен иним катары, көп жылдан бери сени билген киши катары, сени мекенчил деп эсептеген агаң катары суранам. Мекенчилдиктин, патриоттуулуктун эң жогорку касиети бул айкөлдүк, көтөрүмдүүлүк, кечиримдүүлүк, чыдамкайлык. Ал сенде баары бар. Бирок сенин айланаңда жүргөндөр көбүрөөк сен ошондон бузуп коюшу мүмкүн. Мурдагылардын саясий союкларды ээрчип кеткен туура эмес жолуна түшпө. Аман бол. Мен сага ишенем. Сен туура жаңы жолду, жаңы жол менен конституциялык реформага барасың. Туура жаңы жол менен туңгуюкта турган саясатыбызды чыгарасың. Туура жол менен Кыргызстанды келечекте жакшынакай гүлдөгөн мамлекетке баштап берүүчү болуп калышыңды каалайм. Аны үчүн саясий союклардан арыл. Жакшы калыңыздар.